Сиздин Адахан Кимсанбаевич жөнүндө көз карашыңыз кандай? Урматтуу шайлоочулар, мен Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду эч жамандабайм. Жамандаган эмесмин дагы. Себеби ал дагы элдин журттун сыйына татаган, элдин журттун урматына татаган биздин кыргыздын белдүү жигиттерибиздин бири. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Макул. Бербей койдуңар. Эмне болот? Камчыны ушул жерде бүт кыйкырган, жала жаккан сөздөрү калат дагы Мадумаровдун үнү чыкпай калат. Ошондойбу? Биринчиден мен сизге кыйырган жокмун. Мен камчы эмесмин сизге. Кандай кылабыз? Сиз айтыңыз. Мен уятсыз деп, тартипсиз деп айта элекмин. Азыр чыкканда айтам мен. Айтасыз. Эмне кыласыз? Кандай болот аны талантуулмач? Мен сизге сүйлөп аткан жокмун. Суроого жазылды, урматтуу Адахан Кимсанбаевич. Суроого эмес, мен биринчи болуп кол көтөрбөдүмбү. Раз ушундай болуп чыккандан кийин сөз бериңиз деп. Сөз беребиз албетте. 2 мүнөт. Ошондон азыраак сүйлөшелик. Тилим барда эле сүйлөй бербестен. Жооп бересиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кезебегин, колуң сындырып коем. Колуңду сындырып коем. Биринчиден, экинчиден. Жакшы, мына өткөндө урматтуу депутаттар эме бербей, согласие бербей камалбай калдым. Эгер мен ген прокурор болгондо давно камалат болчу. Сактаңыздар. Еще не поздно. Тартипти сактаңыздар. Регламент менен, мыйзам менен иш алып барсак. Ар бир жерде өзүнүн эрежеси бар. Так, извините, пожалуйста, мага бир сөз берип коюңузчу, көрсөтөм деген айтып коеюн, уруксат берсеңиз. Урматтуу депутаттар, бул кишини көрсөтөм дегенде жөн бар. Себеби бизде толук оперативдүү маалыматтар бар. Булар мамлекетте чоң тополоң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн, мамлекеттеги бийликти сиз эч качан алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусаттар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсанбаевич, Адахан акабыз бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак, ушул иштер боюнча дагы кыйкырып чыгасыз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Omar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын, кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде meni görse, apa de meni tanısa de ümitlerim canı oruvay yaşaranға себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Ошондо эч нерсени көрсөтө албайсыз. Сиз көрсөтө турган адамдар өтүп кеткен уже. Хорошо? Ташиев говорит на большом совещании, он зампред правительства, понимаете, председатель ГКМБ, сидят губернаторы, акимы и весь состав членов кабинета министров. И он им говорит, я вас всех прослушивал, и депутатскому корпусу говорил, и так далее, и так далее. Ни один себя уважающий человек не стал и сказал, слушай, ты что говоришь вообще? По какому праву? По какому праву, да? По праву ты имеешь, закон есть. На каком основании ты должен нас прослушивать и так далее, и так далее. Правда? И никто не сказал. И прокурорского реагирования нету. Это чистейшей воды злоупотребление, превышение власти. Как можно всех прослушивать и так далее? Саламатсыздарбы? Сиздер менен ГКМБнын экинчи сериясы. Сиздер менен журналист, жазуучу, драматург Куттумидин Базаркулов. Мына мынтип айтып атканымдын себеби ошол ГКМБ басмачылыкка айланып калган. Басмачы болуп калган. Ошондой эле ал көп нерселерди өзүнүн Кыргызстандардын, өзүнүн жаранын, өзүнүн мекендештерин басмырлаган. Аларды заставить этип мүлктөрүн да тартып алган. Акчаларын акчадай кылып,
алышкан. Мен ушул өзүмдүн абакта жатканым боюнча ушул Кыргыз Республикасынын президентине, аскер прокуратурасына, ошондой эле башкы прокуратурага эми чындыкты бергиле, чындыкты алып келгиле деп мен заявление жаздым. Жазганымдын себеби бул ошол менин жөндөн жөн абакта камаганы. Мына мен журналистмин, мен китеп жазган адаммын. Мени ушунчалык камашты, а башкаларды жөн эле тырпыратып атса керек. Бул ККМБ. Анысы эле ошол прокуратуранын балдары айтып атат, 700-ден ашты дейт заявлениелер жазгандардын баары. Карагылачы, кандай басмырлаган, кандай басмачылык отношение кылган. Өзүнүн жердешине, өзүнүн мекенине, өзүнүн өлкөдө бир мамлекетте жашаган жаранына. Анан мен айтып жатканым себеби ушул мен абакта жатканда ошол 10 жылдык мурунку техника менен. Хотя ошондо ошол ГКМнын балдары айтып атат ошол. Сизди генерал жөн эле саясат кылып алып кирип койду деп. Анан эмне саясат кылганын билбейм. А мен журналист болгондон кийин сүйлөгөм да. Демек, менин сөзүм техника шылтоо болгон да жөн эле. 10 жылдык техника. Ал 10 жылдык техниканы 10 жыл мурун прокуратурадан текшерген, Жумалиева деген прокуратура текшерип, эч кандай кылмыш иши жок деп берген. А бүгүн ошол Жумалиева деген кыз генералдык прокуратурада иштеп атат. А 10 жылдан кийин мени ошол кассетныйдын ордуна флешковый техникалар келген деп мени алып кирип коюп атышат. Мына көрдүңөрбү? Анан дагы бир кызыгы ошол жанагы Маратов Тимур, Тимка деген менден $20,000 сураган. Ал айтат, прокуратура, сотуң биз кылмыш иш кылганда аларың эчтеке кыла алышпайт. Биздин кылыбыз да кыйшайбайт деп. Ошентип айтып атат ошол. Мара уяты жок. Карагылачы.